Талак бергенде, урматтуу жамаат, бүгүнкү күндө билип билбестен туруп эле 3 талак деп койгонду адат кылып алган жаштар аябай. Кийин кайра келип алат, имамдарга келет, же болбосо казиятка же муфтиятка барып алып туруп, мен билбеймин, мен бунусуз жашай албаймын, өлүп атам, антип атам, мынтип атабыз. Кыскасы кайра бир жол таап беришиңиздер керек. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de at-talaqu marratan, talak iki jolu belli, jol bolsunlar. Bu ayatın tafsiri marratan ba'da marratin. Bir jolu bergenden keyin dagы kayra dagы bergin degen manida aytып болот. Josun bir jolu aytып, kayra dagы aytasың, калтырбын. 3 talaqın bardığın bir berip koybo degen manida öyle ayat. Talaqın bardığın bir berip koyup turgan bolsаңыз, анда ол çoğun günü haram amallar, haram yapılır. 3 talaqты bardığın bir berip koyuş bu haram. Talaqты berүүнүн да өзүнүн жолдору бар. Эми талак ажырашуу үчүн айтылына турган сөз, бул талак маселесинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде мындай деп айткан: "Ат-талaqu liman akhadha bis-saq." Талак бул ушундай нерсе, кимдеги өзүнүн бутун кармаган болсо дейт. Бутун кандай? Эч бир айласы жок болсо. Айласы жоктун иши деген манида айтып атат бунда. Эки адам уруша турган болсо, кимиси күнөөлүү болот? Эки адам урушса, кимиси күнөөлүү болот? Акылдуусу күнөөлүү болот, урматтуу жамаат. Эгер эркек өзүн акылдуумун дей турган болсо, анда ал аялына сабыр кылып жашашы керек. Эгерде аял мен акылдууракмын, мен күйөөмөн дей турган болсо, күйөөсүнө сабыр кылып жашаш керек. Бул жерде демек экөөнү тең айып болот, экөө тең айыптуу, экөө тең күнөөкөр. Ошол себептен уруш жаңжал чыгат, анан талак берип. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис бар: "Арбаун мубраматун мухфалатун лайса фихинна радду ядин." 4 нерсе бар. 4 нерсеге эч кандай жол жок. Кайра кайтканга болбойт, 4 нерседен. Кайтарганга болбойт. Аны кайтаруунун эч кимдин колунан келбейт. Аны кайтарууга эч кимдин колунан келбейт. Кайсы нерселер? Никах, нике, талак, кул азат кылуу жана садака. Кайтарганга болбойт. Шарият рухсат бербейт. Булардын азили дагы чын, жалганы дагы чын, чыны дагы чын. Бүгүнкү күндө телевидениядан, телевизордон же башка бир кинолордон көрүп, эми балакка жетип калган, мисалга 7-8 класстын окуучу балдары, кыздары ошо классында, мектепте отуруп алып, мен сага турмушка чыктым десе, мен сени кабыл кылдым десе, мен сени алдым, сага үйлөндүм дей турган болсо, никеси байланып калат экен. Алар тамашалап айтышат. Тамашалап айтышкан болсо, болду, алар никеси байланып калат. Анан кийин бой жетип башка бирөөгө турмушка чыккан болсо, болду. Анын өмүр бою жашаган жашоосу зына болот. Аллах субханаху ва таала ал нерседен сактасын. Ушундай урматтуу жамаат. Аллах субханаху ва таала өзүнүн пенделерине адам кылган нерселердин эң жаманы бул Аллах Таалага эң жагымсызы бул талак берүү. Талак бериштик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Миражга чыккан кезде Аллах субханаху ва тааланын аршы титиреди. Эмне болду дегенде, эмне болду деп Hazreti Cebrail алейхиссаламдан сураганда,
айтты, бұл bir адам аялына талақ берді. Талақ сөзі айтылынды. Ошо талақ сөзі айтылғанда Аллахтың аршы титейді деген урматтуу жамаат. Бұл талақты ойнап берсеңіз дағы, ойлап берсеңіз дағы, бұл түшөт кейін қайра қайтқанға жол жоқ. Егерде аялыңызға бір талақ беріп, Аллах сақтасын ана нәрседен, кейін қайра некелей тұрған болсаңыз, некелене тұрған болсаңыз. Жана көзөнүн жамағы бары жамақ болып кетет қой. Ошол сыяктуу сиздин берген талагыңыз көңүлдө калып кетет. Сиз эки талакка гана ээ болуп каласыз. Эгер эки талакты бир берип койгон болсоңуз, эки жолу урушуп, анда сизде бир гана ыктыяр калат. Бир эле талак. 3 талактан кийин кайра жашаганга болбойт. Анан урматтуу жамаат, айта турган нерсе, талакты бергенде телефонда жазып койсоңуз дагы, же бирөө жок, эч ким жок жерде өзүңүз айтып талагын бердим деп тилиңиз менен айтсаңыз, аны өзүңүздүн кулагыңыз укса, болду, ошо түшүп калат. Болду, түшүп калат. Анан 3 талакты бир бер салуу бул арам да. Эртеге ахиретте жооп берет 3 талакты бир берип салган адам. Эгер ажырашуу ниетиңиз болсо, жөн эле үйүнө жиберип туруңуз. Жөн эле бар, сен үйүңө бар. Үйүңө бара бер. Ажырашуу ниетинде эмес, жөн эле жооп берип. Кийин анан акылыңызды пештеп алгандан кийин бир ай өтөбү, 10 күн өтөбү, кеңеш адамдар менен кеңешесизби же өзүңүз чечесизби, кийин анан ойлонуп, жөн эле бир талак менен деле ажырашсаңыз болот. 3 талакты бир берүү бул шариатта тыйылган, бул арам амал. 3 талакты түшкөндөн кийин кимге апарып, дүйнөдө канча алым болсо, канча имам болсо, ошолордун бардыгына айтып деп, жалган сүйлөп болсо дагы, эптеп-сөктөп кайра дагы нике кыйдыртып болсаңыз, баары жашооңуз арам. Баары алардын бүткүл ааламдын молдолору келип никесин кыйып берсе дагы болду, өтпөйт. Кээ биркилер бар, талак маселесин айта турган болсоң, кандай болду эле десең, мындай болду дейт. Анан мындай болсо мындай болот экен да деп туруп түшүнөт дагы, барат. Сиздин жашооңуздар болбойт, барып казиятка, фатва бөлүмүнө барыңыздар, муфтиятка барыңыздар, бирок баары болбойт десем дагы жок. Дейт да, башка имамга барат. Бизде мындай маселе болду эле деп туруп, башкачараак болуп айтат дагы, никесин кыйдырып алып кетип калат. Жок, андай жашаган бул жашоо эмес, аны жашоосу арам. Урматтуу жамаат. Анан талак бергенден кийин маселе, балдардын маселеси. Балдарды ким тарбиялайт? Балдар кимде калат? Кимде калышы керек? Ал тууралуу биздин фикх, биздин мазхабта ушундай. Ал-хизанату ли уммихи. Бул баланы тарбиялоо энелердин акысы. Энесинин акысы. Бул бала болсо 7 жашка чейин, кыз бала болсо 14 жашка чейин эне тарбиялашы керек. Өзүнүн апасы, баланын апасы. Эгерде эне тарбиялай албайм дей турган болсо, тайнеси тарбиялайт. Тайнесинин акысы. Эгер тайнеси дагы макул алып кете бергиле дей турган болсо, анда чоң энеси тарбиялайт, чоң энесинин акысы болот. Ушундай болуп кетип жүрөт. Анан аны эми биздин коомчулукта, биздин шариятыбызда ушул ажырашкандан кийин кыянатчылыктар көп болот да. Баланы атага кайраштырып, же болбосо энеге кайраштырган шариятта таптакыр болбойт. Ким деген аны кылган болсо, ага периштелер лаанат айтат.
үй бүлөнү кургандыгы, бузгандыгы үчүн жана фитна кылгандыгы үчүн. Урматтуу жамаат, ар бир адам ойлонушу керек. Анан үйлөнгөндө балдарды жөн эле үйлөп койбостон, жок дегенде ушу молдого келгенде келип, жок дегенде 1 саат консультация алып кетсин. Үйлөнөрдөн мурда жигиттер 1 саат консультация алып кетсин, эң аз. Жок дегенде эң негизги нерселерди билип алышсын да. Нике кыйганда бара турган болсоң, молдоке тез болду, тезирээк кыйыңыз. Не болду? Балдар бул жака чыгыш керек. Площадька барып айланышы керек. Манас нерселигине барып сүрөткө түшүш керек. Жок, кафеге кеч калып атат, ага барып тансат болуп ойнош керек балдар. Жок. Имандан кичине угуп ал. Болду, кайра сала ошондой мүмкүнчүлүк болбойбу? Аллах субханаху ва таала бул динди сиз менен бизге жашоонун мыйзамы кылып жиберген. Сиз менен биз ушул мыйзам менен жашасак гана бактылуу болобуз. Ал дин дегенде топу кийип алып эле мешитке катташ эмес. Дин деген бул генен, урматтуу жамаат. Жашообузда дагы диндин өкүмү менен жашайбыз, намазды дагы диндин өкүмү менен окуйбуз. Бардыгында сиз менен биз исламдын көрсөткөн, Аллахтын буйруган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн дин менен жашасак бактылуу болобуз. Акылга салып, мына масжидке барганда амал кыла бересиң, азыр мына бүгүн тойдо мындайла кылып турайлы деген нерсе болбойт, урматтуу жамаат. Ахир дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды сабырдуу кылсын. Аллах субханаху ва таала ар бир эркекти өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн бала чакасына, аялдарына камкор кылсын, боорукер кылсын, мээримдүү кылсын. Ошондой эле ар бир аялдарыбызды күйөөлөрүнө, тактап айтканда бизге итаат кылуучу, баш ийүүчү, урматтоочу, сыйлоочу аялдардан кылсын. Аллах субханаху ва таала ар бирибизге өзүбүздүн милдеттерибизди аткаруучулардан кылсын. Аллах субханаху ва таала ар бирибиздин куфу диндерибизди ачсын. Аллах субханаху ва таала диндерибизди карартпасын. Аллах субханаху ва таала биздин балдарыбыздын баарын тарбиялуу кылсын, адеп акылактуу кылсын. Аллах субханаху ва таала биздин балдарыбыздан бузуку, эл бузар, журт бузар балдарды чыгарбасын. Аллах субханаху ва таала биздин балдарыбызды жана өзүбүздү ар дайым махлукатка, инсаниятка пайдалуу инсандардан кылсын. Амин. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи би рахматика я архамар рахимин.